Жусуп Абдрахмановдун иш үстөлү жана күндөлүгү, Иманалы Айдарбековдун күбөлүгү, эмгек китепчеси. Дал ушул сыяктуу архивдик документтер менен Улуттук тарых музейинде тааныша аласыз. Мында Кыргыз Совет улуттук мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына арналган жаңыланган туруктуу экспозиция бөлүмү жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл аталышындагы мезгилдүү көргөзмө ачылды. Биз өзүбүз мамлекеттүүлүктү түптөп жатып, ошого өмүрүн арнаган, ошого жашоосун арнаган, эмгегин арнаган адамдардын элестери, эмгектери күнү бүгүнкүдө бардык булуң бурчта ушундай ак үйлөрдө, иш-чараларда жаңырып турганы өтө абзел. Бүгүнкү көргөзмөбүз көпчүлүктүн көөнүн өзүнө бурган жигердүү көргөзмө болуп, дайым иштей турган көргөзмө болуп калса экен деп тилек кылабыз. Көргөзмөдө мамлекеттүүлүктүн башатында турган инсандардын өмүрү жана ишмердүүлүгү чагылдырылган. Архивдик документтер, сүрөттөр жана буюмдар коюлган. Буга чейин Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевке азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар наамы ыйгарылган. Тарыхта калчады, заманда калчады. Ошол өтүп кеткен адамдарды бир убакта эл душманы деп атылып кеткен 5 адам, 5 таң атылып кеткен ушулар. Айдарбеков, Абдрахманов, Орозбеков, Сыдыков, Ишеналы Арабаев бардыгы тең. 100 жылдан кийин ушул кишилерге баа берилип жатат. Демек, бул деген ак эмгек жасаган адамдын аты да өчпөйт, эмгеги дагы элдин элесинен эч убакта унутулбайт экен. Мындан туура 100 жыл мурун Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Бул окуяга байланыштуу ачылган көргөзмөгө мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданий жана илимий мекемелердин жетекчилери, белгилүү окумуштуулар, тарыхый инсандардын урпактары, музей кызматкерлери катышты. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.